Сіз мына жаңы директорды алып келдім деп атасыз. Жаңы директорыңыз сұраңыз, бір инспекция өткөрө алабы? Bir операция кыла алабы? Атыги нам болсо, ошо дагы айтарым сизге жалпы. Ал жерде не только нам, ал жерде кандидатский зачетта кылган, докторский зачетта кылган балдарды мага кыргыз балдарын жаркы болуп атат. Ошондо 1 жыл мурун айткам Жумабек Сапбековке, ай могу балдарды карачы жалко. Бирдеме кылып законный кастование кыл дагы кет деген. Бул кишинин деген уже тажрыйбасын деген эл билет. Канча инвалид билет. Силер билбейсиңер, Алсанын романын кишилер билбейсиңер муну. Биз билебиз. Биз башыбыздан өткөрүп 15-20 жылдап инвалид болуп учерде жүрөбүз. Ошо 20 олигархтар Кыргызстанды жеп аткандар менен биз талаша баштаганда силер бизге жардам беришиңер керек. Экинчиден мен ким ал Жумабеков менен обсуждать эткенде? Кто он такой Жумабеков, чтобы обсуждать судьбу какого травматологии? Таң калам да, ошо журналисттерге түшүнбөгөн, кто такой Жумабеков? Ему задать вопрос. Он аферист, достиг который всего. Я достиг своим трудом. Он стал депутатом, он стал министром и сам себе назначал директором. Давайте бул кишини деген сейчас не задерживайте. Биринчи вопросто просьба да. Биринчиден мамлекеттик мекеме. Жекеменчик эмес да. Жок, ал кишилер кабинеттен отуруп решать этип коёсуңар. Бичерде биздин эле Кыргызстандын жарандары деген на минуту идут демечи, тиги операциясы жылбай тине киши кыйналып болуп атат. Онкологияда центр создался центр. Амалология. Уюклянов менен Дамирди мен жакшы тааныйм. Алар менен досмун. Ал жерде азыр отделение ачылды. Мен Буйкулянов азыр жолугум, Арвелес, Сергей, работай в отделении. Дамир менин жакшы досум. Дамир айтам, сен барып иштей эле, элди кыйнабай де, как тиги Жумабековчасынан же башкаларчасынан. Я решу этот вопрос. Сөзүбүздүн баарын элге айтып түшүндүрдүм. Президент келмей, плюс еще Эдил Мырза, сейчас они операцию прерывают здесь. Комиссия түзүлөт, комиссия чечимин чыгармайынча мен буларды киргизбейм деп айтып атам. Ошону сиз бизди колдойсузбу, же кандай, аны өзүңүз чечесиз. Но жанагы сиз айткан, мага айткан сөз аткарылбай атат. Мен өз сөзүмө турдум. А сиз буларды мен кандайча кабыл алам, мен түшүнбөй атам. Травматология, ортопедия был создан кыргызча травматолог ортопедия деген Кожокмат Сатынды Кожокматович деген киши менен создавать этилген. Бул травматологдун атасы Кожокматов. Ал деген мынакей Лагмененко Бакамбаевдагы травматология деген отделениясында иштеп, азыр мынакей мен приказ менен ошол жерге кайра ачып атам травматология 35 койкага. Алдап подарок берип ал аксакалды. Ошол жака алып кетип калганда, ошондон кайгырып жүрүп каза болду ал киши. Азыркы кезде бардык отделениялар ошол бойдон иштейт. Соттук териштирүүнү мен ойлоп атам, болуш керек. Жөн эле воздухта эле кылып алып эле элди кыйнап жүргөн болуш керек. Бул эми правоохранительный органдар, юридическийлер өздөрү заниматься этет да. Биздер болсо беребиз, биз беребиз. Өзүнүн самоуправствон, мыйзамсыз, баягы өзүнүн баягы коросундагы бир малга окшоп бизди басынтып, өзүнүн приказы менен Килеген центрди реорганизация кылып, жаңы дарыгер, жаңы главный врачты алып келип отургузайын деп атат. Биз эски болсо дагы биздин положение өзгөрө элек эле. Ал министрда бекилген. Ал положениеда ал жерде 3 учредитель бар. Шаардык кеңештин депутаттары. Ал жерде мэрия, ана Минздрав бар. Алар менен акылдашпай туруп, бизди чыгарбай туруп, мондай жаңы реорганизация кылган бул мыйзамсыз. Мен ошон үчүн, урматтуу президент, мен сизди угам. Сизди гана күтүп атам. А бирок бул министр эч кимди укпай туруп, өзүнүн болгон акылы менен жасаган мындай иш. Мен бул замминистрлерди, мына кечирип койгула, мен сиздерди өтө сыйлайм. Силер улуу адамдарсыздар. Биздин жетекчибиз болуп эсептелесиздер. Кечирип койгула. Биз сиздерди киргизе албайбыз. Президент айтсын, ошондо кет десе мен кетип калам. Колдойбуз агай.
Мисалы үчүн баспага менин кызым бастырып атат. Кандай сиздер элдерден Ошону айтам. акылдашпай туруп алып коесуңар? Нараазычылык жок, агай. Бул кишинин колунда Жок, сиздер мындай кылсаңар, силер бошол жана эмеңерди алып, көзүңөрдү министрлиңерге барып туруп, чо жерден мындай кыллачы. Давайте бул кишини деген сейчас не задерживайте. Биринчи вопрос да, просьба да. Биринчиден мамлекеттик мекеме. Жок, Жекеменчик эмес да. Агай, Силер кандай ошо турат? Жок, ал силер кабинеттен отуруп решать этип коесуңар. Бичерде биздин эле Кыргызстандын жарандары деген на минуту идут демечи, тиги операциясы жылбайт, тиги киши кыйналып болмой атат. Силер бичерде ок, сейчас я пока там сяду, Жок, здесь азыр сяду кое деген. турсаңыз агай. Ошо министр канча айлык төлөп берип атат экен врачтарга айтсынчы. Булардын айлыктары ашып кетсе 6 миңден көтөрүлө элек дагы. Отуруп алып былчый алып сүйлөгөн сөзү эмне аны? Келип түшүнүп положение Ал үчүн врачтарды биринчи колдош керек, буларга бериш керек, анан кийин ызылдаш керек. Жөн эле келтирип, эмнеге Просто биздин мындай врачтар кылыңыз агай, сиз деле мындай сакалдуу кишкенсиз, көп нерсени көргөн экенсиз. Бул Биз деген баягы мындай киргизбейбиз бул Филькина жакка, грамота, надо быть Филькина путь грамота поймёй, болуп атат да. Бул жерден мен мынакей бизде ошо бизде Кыргызстанда ошо налогун төлөп бизде жашап келатабыз. Министриңерге тиги назначенныйын алып алып баргыла айланайындар. Биякты жумушун тоскоолдук келтирбегиле, адан кийин анан операцияны бир кандайдыр бир ордун бирөөгө эметебиз, анан отуруп путем диалога чечсе болот бул вопросты. Не надо там с больной головы на дурную переводить. Биз балдарыбыз үчүн бул агай таппай калсак чет мамлекетке чыгабыз. Министр бизге жол Силердин кимдер ошо азыр жанагы мен деле мына көрүп отурам, бул киши деген операция кылып атканда мына Инстаграмда Бешеналиев уже назначил, Жумабекова уже сняли деп тиги дезинформация кылат. А он когда в поте лица работает здесь, человеку жизнь спасать, то есть чтобы человек ходил или еще что-нибудь дегенде. Тура айтасыз, обязанность как врача. Бешеналиев саат 8'de келгенде ичип алып мас болуп келди. Мен доктор кылып профессор кыла бергем. Ошо кыргыз балдардын бардыгын мага жалко болгосу мен муну алып чыккан эмесмин. Как врача. Нет, Понимаете? ну это да, как врача, ну вы ему же не даете работать. Аргайдагы бир мындай необоснованный эмелер менен, претензиялар менен вы срываете ему работу. Уят дейт, дүние жүзү таныган кишини мыктасаңар, вообще уят. Да. Анын келип ол азыр баягы новая метелка по новому метет деген эски пемен эч ким деген не отменял. И он сейчас начнет то так, то не так. А в это время люди здесь страдают, понимаете? Жок, мен мындай кечирип койгула. Бул мекеме жанагы биздин устав боюнча мени мэр назначить этет. Биз пока уставды өзгөртө элекпиз. Туура эмес. Туура эмес болсун. Чыгайык, ошо мэрия гор кеңеш бар. Учредитель ошо гор кеңеш. Ошо мэриядан гор кеңештен алып келгиле. Законду нарушать эткизбейт. Мы все законопослушный гражданин. Азыр мындай кылалы, кагай. Юридик эмне болсо дагы силер азыр ушул саатта, ушул тапта агай. Мындай акылга салып, бул агайды деген жумуштун деятели. Тиякта киши күтүп атат. Понимаете? Вы операцию срываете. Нет. Министров, акчанын баарын төлөп келатканбызда, мен ага айткам. Несуществующий больницага биз акча берип атабыз. Токтоткула деген. Фомус деген министровда. Зарплатанын баарын алып атышат врачтар. Аларды мен көчөгөн врачтарга жолуктун айткам. Силердин зарплатаңар сакталат. Закондук основанияга иштей баштайсыңар. Урдабайсыңар. Жок, коя турган. Приемга кабыл алгыла. Эмеге министр здравоохранения и у него будет. Эмеде неправительственная организациядан 3 киши и будем сидеть. Давид этпеңиз мени. Мени давид этпеңиз. Укугуш жок. Мында болчу сүйлөшкөн адам кетпеш свидание деп атат. Силер элди кыйнап атасыңар бул жерде. Ооруп атасыңар. Агай бекем. Эмне мишат